Саламатсыздарбы, урматтуу Facebook колдонуучулар, саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн биздин баягы түз эфирибиз адаттагыдай эле 8:30-да башталуу алдында турат. Суроолоруңуздар болсо даярдаңыздар. Ассаламу алейкум, Садык мырза. Алейкум. Эфирде сиздер менен менин жанымда Ибрагим Нуракун уулу отурат. Жана дагы Жалбырак YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Бүгүн дем алыш. Биздин бүгүн маданият жөнүндө сүйлөшүүчү күнүбүз. Ошондуктан бизге жакынап отуруңуздар. Эмесе, Садык мырза, биринчи суроо. Ушул маданият айдыңына сиздин аралашып калууңузга ким себепкер болгон? Менин оюмча, менин чоң апам Саадат энем себепкер болду. Анткени биздин ата энебиз түштүктө көп иштегендиктен, көп балалуу болгондуктан балдардын жарымысы ушул чоң апабыздын колунда чоңойдук. Чоң апам аябай сөзмөр, ууз, айылда абдан белгилүү киши болгон. Анан ал менен ушу жатып туруп 8 жашка чейин чоң апам койнуна жатып чоңойду. Анан ошол киши ушул узун кыштын түндөрү аябагандай көп окуяларды айтып берер эле. Биздин үй бүлө жөнүндө, башка ошондой үчүн го деп ойлойм. Сиздин кече Молдокасымов Кыяз агайыбыз бир сиздин ата бабаларыңыздын баягы Ташкентте баягы архивде турат деген сөздү айтты. Ушул сиздин тек жайыңызды да сурай кетсек да, арасында баягы Токтогул, кадимки Токтогул акын менен дос болгон Ачекей чоң атаңыз жөнүндө айтып жүрүшөт менче, ушу мен жаңылбасам, ушул тууралуу айтып берип кетсеңиз тек жай. Шернияз чоң атам. Анткени биздин 4-5 атабыз Эшкожо азыркы мына Тарас шаарынын жанында медресе кармаган чоң аалым болуптур да ошол кезде. Эшкожо. Ошол Эшкожонун аябай аты тарап Молдо болгон экен да, демек. Молдо болгон, медресе кармаган. Анан аябай белгилүү биздин уруубуз ошондуктан бакшы деп аталат да. Баягы ал кезде кыргыздар молдо, имам дегенди билген эмески же кандай. Ал Эшкожо бабабыздын дагы бир дуа окутуп, бир касиеттүү, бир ушундай иштери аңыз болуп айтылат биздин айылда. Ошон үчүн биздин уруу бакшы деп аталат. Анан ошол жерге ошол кездеги казактын интеллигенциялары көп келген. Биздин фамилия дагы Шернияз деген үчүн бул өзү кыргыздын аты эмес. Мында карап көрдүм мен дагы. Бул өзү негизи казактын аты да. Ошол кезде 1860-жылдары менин ошол чоң аталарыбыз төрөгөндө ошо казактын абдан белгилүү акыны бар Шернияз деген. Ошол бабам менен жакын ынак дос болгон экен. Анан ошол Шернияз келип Олиатага токтогондо албетте менин ошо чоң аталары менен, бабалары менен жолугуп турчу экен да. Бийигирээк сүйлөсөңүз дешип атат суран. Ошон үчүн менин чоң атамдын аты Шернияз коюлуптур. Ошол акындын урматына. Шернияз өзү дагы комузчу белгилүү Таласта. Абдан өрөндө белгилүү комузчу болгон. Өнөрпоз адам болгон. Болгону эле баягы Советтер Союзу жаңы түзүлүп атканда революциядан кийин абдан чакырышыптыр ал кишини. Борборго келип өнөрпоздорду чогултуп атабыз десе, баягы айылда аяка барса арак ичирип коет. Мындай болот деген нерсе менен дайыма эле бир ушултуп айтып туруп алыптыр да, отказ кылып. Бирок Шернияз Токтогул жеңи жоктор менен замандаш. Токтогул жеңи жоктор Талас өрөөнүнө келгенде
Şerniyaz menен bir kıdırıp, el kıdırıp ırdaşчу экен. Бул боюнча аңыз кептер айтылат, аксакалдардын газеталарга да чыккан. Анан bir абдан кызыктуу факты, Токтогул Сибирден кайтып келе жатканда муну атам мага айтып берген. Өзү Шернияз чоң атам деги колуна кетмен кармабаган, деги бир жумуш кылбаган киши болгон экен. Бир гана ушул өнөр постук менен жан баккан. Анан же эрте жаз дейт, же кеч күз дейт. Ушу Шернияз үйүндө отурса, эми адагы бир өнөрдүн кишиси айылдагыларды айтып калат, бир дайыма сымбаттуу кийинген, жакасын аппага кылып алып жүргөн киши болгон экен. Анан өзүнүн дагы бир мүмкүн кыймылы дагы бир өнөр посторго тиешелүү кыймыл. Ошондо эшиктен ачылып, шып этип кирип келди дейт бир кичинекей бойлуу киши. Сакалы өскөн, Шинелчен деп айтылат да, Шинелчен. Мына мен ушу сөздү мен атаман уккам, так эсимде. Шинелчен. Анан эми ал кезде кыргыздын меймандостугу чоң атам Шернияз айтат экен байбичесине. Байбиче этти аз. Анан бул конокту мен кичине кубантып отурайын деп комузун алып чыгып анан комузун чертет. Черткенде тиги киши шинелинин койнунан кичинекей комузду суруп чыкты дейт. Суруп чыгып, Шернияз тааныбайт аны, тааныбай калган. Бирок неменин караңыз, баары бир булар музыканттар да бүгүнкү күндө айтканда. Бир четкенде тааныган экен Токтогул экен. Анан токодо эле басып чыгылыптыр. Анан элдин баары чогулуп, баягы союш союлуп, токомдо ошол жерден кийин тишип, жаңы кийимин бөктөрүн чөгүнө бөктөрүп берип, ат мингизишип, Арал деген айылда Ширигелдин Мызазы деген Токтогулдун жакын саналаш киши бар. Ал жака алып барып, анан ошо талаштыктар токомо бир атты мингизип, бир атты жетелетип, ошол жака куржунга бардык керектүү нерселерин салып, абдан тоюндуруп, мындай айтканда көркүнө келтирип, кийимдин да эң көрктүүсүн кийгизип анан Бешташтын белинен Токтогулга ашырып койгон деген кеп бар да, муну токтогулуктар да билет, муну айтып жүрөбүз. Ошондой биздин аталар ушундай өнөрлүү киши болгон да. Менин атам да комузчу болду. Комуз чертчү, Эсентай атам. Дагы бир жеринде мындай нерсе бар, кадимки Шеркул Шекербек Шеркулов. Бул биздин уруудан болот негизи. Кайсы уруудансыз сиз? Кулек уруусу деп коет бизде. Колпоч баатырдан тараган. Анан ошол экөө агайыны болгондуктан бир күүсүн менин чоң эжем төрөлгөндө эрке кыз деген атам күү чыгарат. Анан Шеркул Шекербекке барып көрсөтсө, Шекербек аксакалга Эсентай мен муну оңдоп чыгарам деп анан радиодон берилгенде, бирок радиодон Шекербек Шеркуловдун күүсү деп айтылып калат да. Бирок эми ошол кезде ыймандуу кез экен, атам деле талашпаптыр. Бирок бул күү чынында менин эжем Айнура төрөлүп там-туң басып калганда ошого арналып чыккан күү экен негизи. Аны өзү деле чоң күү эмес, мындай кыска кайрыктар менен күү. Анан биздин үй бүлөдө ошондой кеп айтылат да. Урматтуу Facebook колдонуучулар, урматтуу биздин көрүүчүлөр, бүгүн дем алыш күнү биз бул күндү атайын ушул маданий темага арнаганбыз. Ошондуктан сиздердин бүгүн берип жаткан саясий темадагы суроолоруңуздарга биз эртең биринчи күндөн жооп бергенге аракет кылабыз. Менде суроо бар, Шайырбек мырза, эми маданиятка канчалык тиешеси барбы жокпу билбейм. Мына бир аз мурда эле ошол Бектур Асанов анан бир топ саясатчылар түз эфирге чыгып, Бектур Асанов ачкачылыгын токтотту. Саясатчылар баягы чогулуп, көптөрү ошо президенттикке аттанган саясатчылар экен. Барып өтүнүштү, ачкачылыкты токтот депчи, анан токтотушту да. Эми бул деле маданияттын бир түрү болсо керек. Сиз эмне үчүн барган жоксуз аякка?
Биринчиден мен билбей калдым андай болгонун. Бирок Бектур Асанов менен өтө жакындык бар. Себеп дегенде Бектур Асанов өзү айтып жүргөндөй, менин эң улуу агам Эркинбек Шерниязов саясатчы болгон. Тилекке каршы жаш кезинде кайтып кетти 42 жашында. Бектур Асанов өзү айтып жүргөндөй, ал түздөн түз менин окутуучум Эркинбек Шерниязов деп айтып жүрөт. Мен да бул сөздү угуп кубандым. Ошол токтотулганына сиз айтып атасыз. Ачык туура мындай өзүн ден соолугуна зыян келтирүү жолу менен күрөш бул эң акыркы инстанция. Мындай кылбаш керек. Күрөштүн башка жолдору бар. Маданияттуу жолдору бар. Саясий жолдору бар. Ошол менен ал татыктуу өзүнүн күрөшүн улантат деп ойлойм. Мен ушул эфирден башта пайдаланып, Бектур Асановго узун өмүр жана өзүнүн идеясы үчүн өзүнүн күрөшүшө турган саясий жолун тандап алганына тилектешмин. Лола Алиева артыңыздагы костюм жөнүндө айтып бериңизчи дейт. Сары костюм. Бул мындай, бул биз отурган жер бул айылдын орток чайканасы. Бул көп ойлойт мени, мисалы, бул менин үйүм болуш керек. Жок. Бул үй эмес, биз ушул айылда Кубан деген мырза курду, Тойчубаев деген. Анан ошондо сүйлөшкөнбүз. Бир ушундай залды айылга чайкана кылып коелу. Анан анткени куда тосот, башка тойчук болот, чоң тамдарды кура бербей, залды кура бербей, ушул жерде арендага алып эле тоссун деп. Анан бирок менин туулган күндөрүмө бир белектер келет кедичи. Ал белектер чынында мага керек эмес таптакыр. Бирок алып келгенден кийин эмне кылат экенсиң? Алып келген жер ытып жүрө албайсың. Анан ушундай белектерди мен Кубанга айтам, чайканага эле коюп коелучу, тура берсин. Жок дегенде кирип чыгып биз кофе чай ичип атканга конок келсе дагы бир көрүнүп, ошондой белектердин бирөөсү. Неме мен бул жерде Дайырбек Орунбеков деген инибиз жазып атат. Дайырбек кайфты бузбагыла, до конца маданиятты сүйлөгүлө, саясатты эртең угалы дейт, анткени сөзүңүз чагып атат окшойт. Токтотолу, Бектур жөнүндө айтып мен сизге суроо бергим келет. Мына сиздин эстебес ата менен абдан мындай агайыны болуп, ошол кишинин батасын алып жүрдүңүз. Ашыралы атабыз менен батасын алып жүрдүңүз. Тууганбай атабыздын жана башка көрүнүктүү маданий ишмерлер менен, ошол өнөрпоздор менен жүрдүңүз. Ушулар жөнүндө бир аз айтып кетсеңиз да. Мен ошолор жөнүндө айтайын деп келатып, эстекемдин бир аңгемесин айтып бергим келет да. Бул маданият, анан тарых бар бул аңгемедечи. Бул мүмкүн жазылган бир жерге. Мен эми эстекем мага кандай айтып берсе, мен куйма кулакмын өзү. Ошону айтып берейин. Ормон хандын жанында Саза деген баатыр болгон экен. Саза. Анан ошондо Ормон хан да каза болот, Жантай да каза болот. Анан Шабдандын болуп турган убагы экен дейт, эстекем айтып калчу. Анан баягы эртең менен болгондо күн шашкеге чейин айылдын аксакалдары Шабдандын боз үйүнө келип, анан баягы Шабдан кандык каадасын кылып, жаңылыктарды угуп, ысык шорпону урташып, анан наркы берки сүйлөшүп отурчу экен да. Ошол сүйлөшүп атканда бирөө айтып калды дейт ичинен. Ол жерге жакын жерде Саза баатыр жайгашыпты деп укту малы менен. Ошол баатырды алып келип аңгеме дүкөн курбайлыбы, илгеркини эстесин деди эле дейт да. Шабдан жигиттерин чакырып, Саза акебиз жүрөт экен, Саза баатыр. Ошол аксакалды чакырып келгиле, суранып атат. Шабдан өзү суранды деп алдыргыла дейт экен. Анан баягы Саза келет экен, аксакал болуп калган убагы баатыр. Ошондо Шабдан мынтип сураптыр Сазадан. Саза аке, богу Тынайдан сурасак, ким мыкты эле деп сурасак, бардыгы Жантай мыкты деп айтышат. Сарбагыштан ким мыкты эле деп сурасак, алар Ормон мыкты болчу деп айтат. Ушу силер жанында жүрдүңөр. Ушу элге ачыгын айтып бербейсизби, ким мыкты болгон?
же Ормон мыкты болду эле, же Шабдан мыкты болду, Жантай мыкты болду эле дегенде Саза сөзүн баштады дейт. Айнанайындар, менин өсөрүм калган жок, өлөрүм калды. Эми силер сурасаң мен чындыкты айтып берейин силерге. Ормон деген кандай киши болгон? Ормон деген керек болсо, муногу Сары Жаз перинин карын күрөтүп, кааласа казакка түшүп барып олтуруп алчу кышында. Ошондо барган жеринде ошол эл, казак эли, Ормондун союшун, отунун канча күн ошол жерде жатса, камдап бергенге милдеттүү болчу. Бир күнү Ормон мени чакырып калды дейт, Саза деп. Чакыртып ийиптир. А мен билчим, Ормон мени жалаң бир тыкыз, кыйын кезеңде гана чакыртканын билчим дейт. Анан атымды минип басырып барсам, ошол төөдө кайтарып, төөнө карап жүргөн экен дейт, төөлөрүн, малын. Анан айтты дейт, Саза, мына жакын жерге Жантай конду деп уктум. Бар дагы бул жака чакырып кел деп айтты дейт. Болуптур батыр деп атка камчы басып жөнөй бергенде, бутатым жерге жеткенде кайта тебетейин булгалап отуруп, Саза эле Саза деп кыйкыргандан кайта чаап жетип келдим. Не болду батырым десем, сен билесиңби, кантип алып келесиң Жантайды деди. Арам деле бас, сени Ормонхан чакырып атып айтам деп айтты. Анда ал айтты дейт, жок, сен барасың бастырып айлына. Анан анын өргөзүнө жеткенде аттан түшпөй туруп кыйкырасың. Жантай деп кыйкырасың. Ошондо Жантай чыга калса, эмне кийими менен чыкса, ошону менен астыма айдап келесиң. Сенден суранат, батыр, атымды минип алайын деп суранат. Миндирбей айдап келесиң. Батыр, үстүмө бир нерсе кийип алайын деп суранат. Кийдирбей айдап келесиң. Түшүндүңбү деди. Түшүндүм батыр деди. Чаап жөнөдүм. Ошондо сенин атаң Жантайдын айылына жеттим. Бу бизде Ормонхан өзүнүн ак өргөсүн өзүнчө тиктирип, хандык сөөлөт менен бир башкача жасалгазы менен жарык этип көрүнүп турат эле айылдан. Силердики көзү баары эле окшош экен, Жантайдыкы кайсы үй деп сурап жүрүп отуруп. Бир чоңураак боз үй бар экен. Ушул деп көрсөттү дейт. Жанына аттан түшпөй барып турган. Кыйкырдым дейт. Жантай деп кыйкырдым. Дегенде сенин атаң Жантай чыга калды дейт. Көлөчүн кийип, желбегей жамынып чепкенин чыга калды эле дейт. Бул ким деп чыга калганда, бул мен Сазамын. Ормонхан сени чакырып атат деп өктөм айт. Ошондо батыр, мен кийимимди кийип алайын деп суранды дейт Жантай. Кийдирбей айдап кел деген деп айттым дейт. Мен кишти минип алайын, атты миндирбей айдап кел деген деп айтып, астыма түшүрүп айдап бардым. Ормонхандын астына. Ошондо Ормонханга жанына барганда, Жантай колун бооруна алып салам берди Ормонго. Ормон эчтеке дебей Ормонхан нар басып кетти дейт, төбөн карамыш болуп. Чок, чок деп. Жантай дагы барып салам берди дейт Ормонханга. Анда да алиге албай Ормон нар басып кетти. Үчүнчү алып салам бергенде Ормон карап туруп, Ормонхан Жантайга атты дейт. Эй Жантай, Кыргызда бир эле кызыл тебетей бар, билесиңби деди. Түшүндүңбү деди. Түшүндүм ханым деди Жантай. Ошондо Жантай бурулуп, анда бара бер деди. Жолуң болсун дегенде, Жантай бурулуп жөнөдү. Биз экөөбүз Жантайды узата карап калдык дейт. Бирок Жантай кырашып караны үзүлгөндө Ормон айтты дейт. Саза, менин тукумум булардын тукумуна кор болуп калды деп айтты дейт Саза. Ошол айткандай эле болду дейт. Шабдан, мына сен Жантайдын тукумусуң. Азыр карачы, арышың кеңейип, бер жагы кыргыз, бул жагы казак, нар жагы оруска чейин атагың чыгып турган убакыт жарым паша болуп. Баягы Ормондун айтканы келди. Эмне деп сурандыңар, мен силерге ачыгын айтып бердим дегенде, баары тым-тырс болду дейт, отургандын баары. Ошол тым-тырстыкты Шабдан бузду дейт. Ой Сазаке, бир жерин дагы кемитпей, бир жерин дагы кошпой айттыңыз.
Ошол сиз келип аттын үстүнө туруп менин атам Жантайга кийгизбей айдап кел деген, мингизбей айдап кел дегенде кыйкырып атканда мен 9-дагы бала элем, кылычымды көтөрүп сизди чабайын деп артыңыздан барып калгам. Ошондо атам мени карап туруп, ээгин кымтып, башын чайкады. Дегенде саз айтты дейт. Күлдү дейт таза каркылдап. Эй, Шабдан, анда сен 9-дагы боз баласың. Мен деген 35-те анық келип турган жигитмин. Мен ат үстүндөмүн. Сен жердесиң. Чапмаксың. Чала була тиймек мага. А мен кайрылып туруп чаап салганда эки өлүп салмакмын сени. Ошондо моундай Шабдан болбой калмаксың деп. Буну айтып турган себебим. Бул ушунчалык ушундай сөздөрдө, санжыра сөздөрдө кыргызга тарбия бере турган чоң маани жатат да. Бул жерде Шабдандын кемеңгерлиги, даанышмандыгы. Бүгүнкү бийликтин учурунда барып ушундай акыйкат сөздү да тарыхты айтып берсең, ада жакпайт. Ошон үчүн жанагы жанында жүргөн бийликтин кошоматчылары өтүп кетти, алар тарыхты бурмалап айта турган болду. Алар кошомат кыла турган болду. Бийлик дагы түз сөздү, калыс сөздү, акыйкат сөздү жактырбай, ошондой кошомат, жасакерленген, бурмаланган кабарды сөздү уккузу келип калды. А мындай окуялар эстекең айтып берген. Бул анык кыргыздын демократиялуу, чындыкты чындыктай кабыл алган, бардыгы акыйкатка тизе бүккөн улуу инсандар жөнүндө, ошол улуу инсан Шабдан жөнүндө айтып берсе керек да мага. Улукан Сыргабаева деген эжебиз атайын суранып атат. Кандай керемет сааттар, Садык мырза чыныгы кыргыз мыктысы деп баалайм. Шайырбек айтып койчу, жүрөгү жылысын. Рахмат сага балам. Рахмат. Айтып үйрөтүр. Рахмат. Суроо бар экен берди. Айбек Шамшыкеев, Садык мырза кыргыз тарыхын тактоо, жайылтуу иштери боюнча кандай пикирдесиз? Колпоч баатырдын урпагыбыз деп калдыңыз. Ал баатыр тууралуу айта кетсеңиз. Кыскача. Колпоч баатыр бул Саруудан Көнөк деген баатырдан 4 уул бар, мен баарын айтып бербесем, Тубай, Тоңтөрт, анан эң кичүүсү Эрешим. Кадимки Эрешим, Эңгезер бойлуу Эрешим. Ал казактын санжырасында Чыңгыз хандын тукуму деп айтылып жүрөт, бирок бул туура эмес. Бул кадимки Саруу, Сарууда Көнөк, Көнөктүн 5-чи баласы болуп, анткени себеп дегенде бул Көнөк баатыр ошол казактын ханы Шыгай хандын кызын алган, Чолпон айым деген. Кийин ал келип туруп бул жерде жашап Көнөк менен. Көнөк кийин калмак колду болуп өлгөндө Эрешим 5-6 жаштагы бала экен. Ошон үчүн Чолпон айым аны жетелеп кайта казакка атасына кеткенде казактарда өсүп калат Эрешим. Ошол Эрешим казак болуп өсүп, Шыгай хандын уулу болуп өсүп, анан эр жеткенде айткан экен: "Ага, сенин өзүң кыргызсың. Атаң Көнөк калмак колдо өлгөн." Дегенде Эрешим келип Тубай менен Тоңтөрт агаларын, мына таластын жарымызы Тубай Тоңтөрттөн тараган. Ошол агаларын кол башчы кылып калмак аттанат. Ошондо таласты Хан Турсун деген Ташкенттин бегине тапшырган экен. Менин элимди карап тур, мен барып калмак менен чабышып келем деп. Ошол калмакка кеткенде, кайта согуштан кайтканда караса Хан Турсун талас элин кыйнап ийиптир. Кордоп ийиптир да. Ошондо Эрешимдин сөзү бар. Катагандын Кан Турсунду Ан Турсун деп, анан Катагандын Кан Турсуна чабуул жасайт Эрешим. Чабуул жасаганда ошол Хан Турсунду өлтүрүп, ошонун Шами Султан деген агасынын аялдары олжолоп алат. Олжолоп алганда мыкты ат болгон экен, Эрешим чабуулга аттанганда. Ал саяк уруусунан болгон. Кадимки саяктарды. Ошого берет бир аялын, Шами Султан. Мен жаңылбасам, айырда Катаган деген уруу бар, саяктар, ошодон тарайт негизи. Саяк болуп калган азыр.
Берки аялынан Кудай берди Акназар эгер жаңылбасам. Мына ошодон Колпоч. Ерешиндин тукумдары да. Мына ушундай тарых. Бул жерде суроолор аябай көп түшүп атат да. Ушундай Мадина деген кызыбыз дагы ушундай маданияттуу сүйлөшүү жакшы эс алдырат, саясаттан чарчадык дейт. Ал эми Айбек Тайырович деген Facebook колдонуучу мындай деп атат да: Садык Шернияз байке, аман болуңуз, сизди кыргызды маданиятка кошкон салымыңыз көп дейт. Анан Элмирбек боюнча суранып атышат. Элмирбек Иманалиев, Айбек Тайырович, Элмирбек Иманалиевде болгон таланты ташкындаган адамдарды колдоп, жол көрсөтүп, агайыны болуп жүрдүңүз. Ошол жөнүндө кабарыбыз бар дейт. Сизге кандай сыйлык беришсе да аз дейт. Ушул эле сөзгө улай, ушу Элмирбек менен сиздин өзгөчө бир жакын мамилеңиз бар эле да, мен билгенден. Ушул Элмирбек боюнча. Элмирбек адамдын асылы эле да. Элмирбек бул айтсаң сөз жеткис адам. Элмирбек эмнени айтсаң илип алган, дилгир. Акыл чөйчөгү толук. Анан Элмирбек төрт аягы төп жорго. Комуз чертсе, комуздун үнү шаңшыган. Оонду ырдаса, кайсыры болбосо шедевр. 16 жашынан баштап билесиңер ырларын. Айтыша турган болсо, эч убакта өзүнүн ким каршылашы болбосун, аны кайта көтөрүп, аны кайта дем берип аны ошол акынды көтөрүп чыгып койчу бир касиети бар. Акындардан биз көп көрөбүз айтышта. Каршылашын кандайдыр бир басынтып, каршылашын кандайдыр бир текебер сөздөр менен көрсөтүп өзүнүн кыйындыгын. Элмирбек алардан канча бийик болсо дагы каршылашынан, бирок каршылашын көтөрүп, эркелетип, баары бир жакшы сөзгө ынатып, Элмирбек менен айтышкан акындардын дайыма аброю көтөрүп жогорулай түшчү. Элмирбек чукугандай сөз тапчу. Элмирбектин сөздөрү терең. Өтө терең да. Мисалы ошол Акаевдин күчөп турган убагында 14-жылга барып калды президент болгону. 13-жыл эл эмне дейт айтарын билбей, баягы эле кошоматчылар Кагылайын Акаев, айланайын деп Акаев, бирок элдин бир кыжыры кайнап турган убакта Элмирбек филармонияда айтышып жатып, жанагы сөзүн карабайсызбы? Эл башчысы эсирди, эстебеди кесирди, жаттан карыз көп алды, жангештилер жеп алды, бөлөктөн карыз көп алды, бөрөлөр талап жеп алды. Кандай керемет сөздөр. Элмирбек эки сап менен айтышка чекит коюп коер эле. Эсинде казактарга барып айтышканда, казактар Эдилдин жээги деп, Дария бар эмеспи Астанада, Эдил деп көп айтып, мактанып ырдап атканда, ошол жерде тарыхчылар отурат. Элмирбек эки эле сөз айтты ошондо. Калыста тарыхчылар отурат. Эдил дер эле. Эдил кимдин жери эле? Дегенде, баягы тарыхчылардын башы шылк эте түшкөнү мен өз көзүм менен көргөм да. Көрдүңүзбү? Бул орунду, терең айтылган сөз, бул канчалык. Же болбосо жанагы казакка айткан жообу, ал казак мактанып атса, баягы толуп турган убагы казактар бай, калк, ошону даңаза кылып, адагы казактын бир мыкты акыны, чыган акыны жерибизден атып чыгып мунайыбыз берип жатыр бизге да кудайыбыз десе, таланы берген казакка мунайга жакын болсун деп, тоону берген кыргызга кудайга жакын болсун деп, таланы берген казакка темирге жакын болсун деп, тоону берген кыргызга теңирге жакын болсун деп жооп кайтарыш. Ошол айтыш бүттү деген сөз да. Ошол сөздөн кийин түшүнгөн, сөз билген, сөз баккан киши болсо, орундан туруп эле жеңилгенин мойнуна алыш керек да. Урматтуу Facebook колдонуучулар, урматтуу биздин көрөрмандар, бүгүн биз маданият темасында кеп кылып атабыз. Бизге жаңы кошулгандар да болуп атат, саясаттан суроолорду берип атышат да Ибрагим. Жок, жерле бүгүн дем алыш күн. Бир жолу айтып болду, бүгүн дем алыш, бүгүн бир маданият жөнүндө сүйлөп атабыз. Ошондуктан айрым суроолорубуз, силердин суроолоруңарды бере албай калсак, биз кечирим сурайбыз албетте. Бирок биздин эреже ушундай. Ибрагим, суроолор болсо
узатсаң болот. Бул жерде айрым биздин көрөрмандар сиздин үй бүлөңүз жөнүндө айтып бериңиз деди да. Үй бүлөңүз дагы ушул чыгармачыл үй бүлөгү, канча балаңыз, канча кызыңыз бар деп. Үй бүлөм 2 уулум, 1 кызым. Бардыгы чоңоюп калышты. Кызым азыр Римде окуп атат. Ошол бир аз чыгармачылыкка ынта койгонсуп көрүнөт мага. Римдеги ушул көркөм өнөр университетинде окуп атат. 2 уулум окуп бүткөн. Экөө тең Бишкектен окуп бүттү. Бирөө политехникалык институттан окуп бүттү, бирөө Америка Аусада окуп бүттү. Алар өздөрүнүн жолун жаңы баштоодо. Бизнес кылам деген ойлору бар, коомдук иште аракет кылам деген ойлору бар. Ушинтип, келинчегим аты Мунара, гинеколог, врач. Кадимки эле бардык кыргыздардын үй бүлөсүндөй үй бүлөбүз. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт бөлүнүп калды, бирок бүтүп калды. Бирок баягы маданий тема болгон үчүн бир Шайырбек мырза 5 мүнөт кошолу. Анан мына Нурлан Мырзаев деген суроктор ВГИКке кантип өттүңүз эле, тааныштар аркылуу же тандоо тесттен өттүңүз беле дейт. Кыскача жооп берип койсоңуз. Бул ВГИК эмес, чынында бул ВКСР, высший курсы сценаристов, режиссеров деп аталат Москвада. Бул Төлөмүш Океев окуган, Марвайжиев окуган, Баян Сарыгулов, Марат Сарылуу деген сыяктуу окуган. Мунун айырмасы ВГИКтен жогорку билимиңиз бар болсо барып окусаңыз болот. Мен омбусмен болуп жүргөн кезде зам омбусмен деген кызматты таштап, атайын кино тартам деп 38 жашымда окууга кеткем. Бектур Алкадыров, Байке эмнеге Идрис акынды колдобойсуз? Акындары баары колдонот. Биз мындай бирөөнү баарын колдойбуз. Ошол эле учурда Идристи дагы аябай. Бул бир кандайдыр бир сөз. Бизде бир бөрүнүүнүн, бир тарынуунун, үрөөнүн сепкизи келет айтыш фондуначы. Айтыш фондунда андай жок. Айтыш фонду демократиялык фонд. Чоң айтыш болгондо эшик ачык. Ар ким келип тандоотуудан өтсө, чоң айтышка катышат. Эч кимди төштөн түрткөн нерсе жок. Айтыш бул элдик фонд. Ким кааласа келип катышат. Бирок мен катышпай эле барып айтышка катышам десе, биз демократияны бузган болот экенбиз. Анткени жаш акындар, анда баш байга алган чоң акындар эле катыша берип, жаштар өспөй калат экен. Ошон үчүн дайыма тандоо туруу болот. Тандоо туруунан мен акынмын, мен комуз чертем деген баарына эшик ачык. Муну баары билет. Урматтуу Facebook колдонуучулар, биз дагы бир ирет айтып кетели. Айрымдар суроо жазып, анан жооп алып, башкалардын суроолорун жооп алып бергенче баягы таарыныштарында жазып атышат. Биз кечирим сурайбыз, бирок ушундай суроолор көп болгондуктан Катуу таарынгандыкын бериңиз да. Катуу таарынгандардыкын берип атабыз. Дагы 5 мүнөт коштук да атайын. Ибраим, сурооңду узата берсең. Кылычбек Чапаев, Москвага качан келесиз? Күтүп жатабыз. Буйруса барабыз. Москва мен үчүн өзгөчө шаар. Менин чыгармачылыгыма, менин ой жүгүртүүмө, менин деги эле өсүшүмө чоң салым кошкон шаар. Бир жагы көңүлүмө муздак болуп десе бул шаар. Бирок ошол жерде менин ондогон досторум бар үчүн бир жагы мага жүрөгүмө жылуу шаар. Ошондуктан жакын арада барабыз Москвага. Бека Эсеналиев, Садык Байке, маданият жаатында эле жүрсөңүз кандай болот? Саясатка аралашпай эле. Саясатка аралашайын деген оюм деле жок болчу чынында. Бирок маданиятты дагы баалабай, саясатчылардын жүрүштөрүнөн улам биз өзүбүздүн сөзүбүздү көрсөтүп, өзүбүздү далилдебесек болбойт экен. Ар дайым маданиятка качан көңүл бурулат деп, жаңы келген кол башчыдан, жол башчыдан күтөт экенбиз зарыгып. Бир жакшы сөздөр айта алабы, бир жаңы багыттар жөнүндө бир жаңы программалар барбы? Мына ойлонуп көрүңүзчү, жазуучулар, мейли эми биз фонддун аракети менен, жеке аракет менен айтышты өстүрө алдык, манатчыны өстүрө алдык, кинематографияны өстүрө алдык. Бирок маданияттын авангарды болгон жазуучулардын түрүн көрүңүздөрчү, урматтуу кыргыз эли. Чингиз Айтматов чыккан Кыргыздан, Түгөлбай Сыдыкбеков чыккан Кыргыздан, Мукай Элебаев, Алы Токонбаев, Мидин, Райкан чыккан, Байдулла чыккан Кыргыздан. Бүгүнкү күндө чыкпай жатканы ал
талант жок эмес бизде. Талант бар. Ошону сүрөй турган, ошого жардам бере турган мамлекеттик программа жок. Бардыгы саясаттын артынан чуркап далбастап жүргөндө, анда саясатты биз да көрсөтөбүз деп аттанып чыктык. Чынында ушундай. Биз да көрсөтөлү саясатты. Эгерде силер маданиятчыларды сыйлабасаңар, эгер силер маданиятчыларды ойлосоңор, силерден биздин сөзүбүз кем, силерден биздин акылыбыз кем, силерден биз демек коркот экенбиз, же силер бийик экен десеңер, урматтуу саясатчылар, жаңылышасыңар. Биз силерге күрөштүн ушундай ыкмасын көрсөтөбүз. Силер муну 10 жыл, 20 жыл, 50 жыл жаттап каласыңар. Маданиятчылар кантип күрөшөт? Марат Азизов, Манас Баатыр жөнүндө жакшы кино тартыш үчүн канча акча кетет? Бул эми ар кандай, бирок биздин акыбалга жараша бул боюнча мен Сооронбай Шариповичке 2 жолу кирип чыгып айткам. 3 миллион тегерегинде мындай эл көргөн, кичине топу калган ошол элден. О Курманжан Датканын деңгээлиндеги массовка менен тартса болот да. Бирок жалпы Манасты камтыш мүмкүн эмес. Манас киносунун бир бала чагын, анан кийинки муунку режиссерлор ортоңку деп, бирок Манас киносун баштаса болот да. Менин бул жеке оюм. Шайыр мырза жыйынтыктайлыбы? Жыйынтыктайлы, айрымдар таарынышты. 5 минут кошомдо эле Шайырбек ошондуктан жок, баягы Москвадагыларга дагы шерди уккула деп жатам, сизди жаштар угуш керек дейт. Калоо тилектер келип атат, ошондуктан рахмат калоо тилектер. Жооп берилген суроолорго жооп бересизби дейт. Бир топ суроолор келген. Нургүл Сулайман дегенди ким берип коеюнчу анда? Берин. Мамлекеттик идеология түзүлмөйүнчө саясий туруктуулук орнобойт. Идеология керекпи бизге? Эң биринчи кезекте Айтыш коомдук фондунда түзүлүшү мамлекеттин идеологиясы бул тил. Эне тили, кыргыз тили. Бекеринен Расул Гамзатов, Дагыстандын акыны, бекеринен авар айткан эмес. Эртең менин эне тилим өлсө, мен бүгүн өлүүгө даярмын депчи. Ошого кызмат кылып келди. Айтыш фондунун эң негизи мамлекеттин биринчи саяты кыргыз тилге башынан 20 жыл, 25 жыл мурун ошого түздөнгөнбүз да. Мамлекеттик идеология болмоюнча мамлекеттин өсүшү болбойт. Ошол эле чоң өсүп кеткендер, ошол эле Сингапур, ошол эле Корея, ошол эле Кытайды карасаңар, эң биринчи алар идеологиясын койгон. Ошондо гана өсүш болот. Бирок биз кейиштүүсү арабаны аттын астына коюп алып айдап баратабыз. Буга качан биздин акылыбыз толук жетет, саясатчылардын качан акылы толук жетет, мен билбейм. Рахмат маегиңизге. Бүгүнкү убактыбыз соңуна чыкты. Шайыр мырза. Урматтуу Facebook колдонуучулар, урматтуу биздин көрүүчүлөр, биз бул бүгүнкү күндү, дем алыш күндү өзүнчө дагы кеңешебиз. Мүмкүн ушул эфирибиздин убактысын жыл өзгөртүүндай көбүрөөк кылуу, айрыкча дем алыш күнү эфирибиздин убагын көбөйтүү тууралуу сиздердин да жазганыңыздар бар. Биз дагы буну кеңешебиз. Ал эми эртең 8:30-та кайрадан кечки саат 8:30, бул 20:30 кечки саат жолугушканча барыңыздар менен бүгүн коштошобуз. Садык байке, сизге да чоң рахмат. Чоң рахмат силерге. Чоң рахмат. Саламатта болуңуздар. Чоң рахмат. Рахмат.